Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча Борбордук комиссиясы 2021 жылдын 28 ноябрына дайындалган Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоого техникалык жактан даяр. Бардык шайлоо участкалары шайлоочуларды идентификациялоочу 2494 комплект менен жабдылган. Алар шайлоочулардын тизмесин актуалдаштыруу маалында маалыматтарды тактоо боюнча арыз берүү учурунда колдонулган. Шайлоочулардын тизмесин тактоо мезгили аяктагандан кийин аталган комплекттер добуш берүү үчүн кайрадан даярдалып чыккан. Кыргыз Республикасынын санариптик өнүктүрүү министрлиги менен биргеликте добуш берүү күнүнө шайлоочуларды идентификациялоочу жабдууну даярдоо жана комплектациялоо боюнча иштер жүрүп жатат. Бардыгы болуп резервди эсепке алганда шайлоочуларды биометрикалык идентификациялоочу 6700 комплект бар. Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоону даярдоонун жана өткөрүүнүн алкагында Борбордук шайлоо комиссиясы ЕККУнун колдоосу менен добуш берүү күнү шайлоочуларды идентификациялоону эксплуатациялоо боюнча 90 тренерди окутту. Экинчи этапта добуш берүү күнүнө карата шайлоочуларды идентификациялоочу 7160 операторду окутуу ишке ашырылды. Идентификациялоочу операторлорго шайлоочуну идентификациялоо процессинин жана арыз берүүнүн өзгөчөлүктөрүн, ошондой эле кемчиликтерди жоюу усулдарын түшүндүрүп беришти. Бүгүнкү күндө бүт автоматташтыруу эсептөө урналарынын баары тең региондорго жеткирилди. Идентификациянын оборудованиянын баары тең жеткирилди. Избирательный участоктарда, шайлоо комиссияларында бүт биздин кишилерибиз обученияны өттү, бүт баары даяр. Ага карабастан биз да колл-центр ачтык, 24 саат иштейт. Түшүнүп түшүнбөгөн нештатный ситуациялар болуп калышы мүмкүн да. Свет өчүү маселеси болсо, бизде андай болуп калчу болсо, бизде бүт избирательный участокто генераторлор жеткирилди, бүт баары тең тесттен өттү, бүт баары даяр. Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча Борбордук комиссиясы 23 ноябрдагы жыйынында Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоого дагы 295 эл аралык байкоочуну аккредитациялады. Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча Борбордук комиссиясы 2021 жылдын 23 ноябрына карата 14 шайлоо органдарынан, 19 эл аралык уюмдардан жана 19 дипломатиялык өкүлчүлүктөрдөн жалпысынан 730 эл аралык байкоочуну аккредитациялады. Кошумчалап кетсек, Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоого эл аралык байкоо жүргүзүүгө тиешелүү бардык такталган маалыматтар БШКнын шайлоо chekit.gov.kg расмий сайтынын эл аралык байкоочулар бөлүмүндө жарыяланган. Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча Борбордук комиссиясы Илек жаштар уюму жана эл аралык шайлоо системаларынын фондунун өкүлчүлүгү менен биргеликте USAID-тин колдоосу менен жаш шайлоочулар үчүн интеллектуалдык оюн өткөрдү. Жаш шайлоочуларга бирдиктүү жана бир мандаттуу округдар боюнча добуш берүүнүн жол-жобосу боюнча түшүндүрүү иштери уюштурулуп, 2 бюллетенди тең толтуруунун тартиби боюнча маалымат берилди. Иш-чаранын алкагында Боршайком ошондой эле биометрикалык идентификациялоо жана урналарды автоматтык түрдө окуу менен камсыз кылынган добуш берүүнүн жыйынтыгынын ишенимдүүлүгүн камсыз кылууну көрсөттү. Шайлоонун маалыматтык системасы жөнүндө айтып берди жана жаш шайлоочулар шайлоо процессинин ачыктыгына көз салып, добуш берүү симуляциясына да катыша алышты. Оюндун жүрүшүндө студенттер Кыргыз Республикасынын президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзамы, аралаш шайлоо системасы, бирдиктүү жана бир мандаттуу шайлоо округдары боюнча добуш берүүнүн тартиби жөнүндө суроолорго жооп беришти. Ошондой эле катышуучуларга шайлоочулардын тизмеси жана шайлоочулардын тизмесиндеги жаштардын саны, жаштардын шайлоодогу активдүүлүгү, Кыргыз Республикасындагы шайлоо комиссияларынын түзүмү боюнча суроолор берилди. Калыс тартоонун мүчөлөрү Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү болушту.
Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо 2021 жылдын 28 ноябрына дайындалды. Ал эми борбордук шайлоо комиссиясы шайлоо күнү ар бир шайлоочу өз тандоосун 3 жолу жасашы керектигин эскертет. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешинин депутаттарын шайлоо күнү добуш берүүнүн тартиби жөнүндө маалымдайт. Урматтуу кыргызстандыктар, жалпыңыздарга маалым болгондой, 28 ноябрь күнү Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешинин депутаттарын шайлайбыз. Өзүңүздөрдүн жарандык укугуңуздарды аткарып, шайлоо участоктарына барууңуздарды өтүнөм. Шайлоо участогуна барган соң сиз колуңузга 2 бюллетень аласыз. Биринчи бюллетень бир мандаттуу округтардан чыгып жаткан талапкерлер үчүн бюллетень. Кыргызстан 36 бир мандаттуу округка бөлүнгөн. Өзүңүз кайсыл округка тиешелүү экениңизди tizme.gov сайтынан текшере аласыздар. Колуңуздарга алган бюллетеньде сиздердин округтан чыгып жаткан талапкерлердин фамилиялары жазылган. Сиз ал талапкерлердин бирөөсүнө гана шайлоого мүмкүнчүлүк аласыз же баарына каршы добуш берүү мүмкүнчүлүгүнө ээсиз. Ал эми экинчи бюллетень Кыргызстан боюнча бирдиктүү округтуку. Ал бюллетеньде шайлоо бир аз башкача өтөт. Бюллетендин жогору жагында партиялардын тизмеси бар. Сиз берилген партиялардын бирин гана тандоого мүмкүнчүлүк аласыз. Ал эми бюллетендин төмөн жагында партиянын 54 кандидатын билдирген 54 бөлүкчө бар. Сиз анын бирөөсүнө гана өзүңүздөрдүн тандооңуздарды жүргүзө аласыздар. Эгерде партияны шайлап, бирок өзүңүздөрдүн кандидатыңызды шайлабасаңыз, сиздин бюллетениңиз жарактуу деп табылат. Эгерде партияны шайлап, бирден ашык кандидатка добуш берсеңиз, тилекке каршы бюллетениңиз жараксыз деп табылат. Ошондой эле партияны тандабастан жалгыз гана кандидатыңызга өзүңүздүн тандооңузду билдирсеңиз, ал бюллетень дагы жараксыз деп табылат. Шайлоо ийгиликтүү жана таза өтсүн.